Assalamu alaikum. Урматтуу министрдин орун басары, биздин бабалардын бир насаты бар. Күн сайын канча карыз алсаң, ошоңду жаздыгыңдын алдына, балышыңдын алдына коюп жат дейт. Түндөн аман чыгасыңбы, жокпу, көзүң өтүп кетсе, сенин жакындарың ошол карызыңды билсин дагы төлөп коюп, анан кийин мурас бөлүштүрсүн дейт да. Анткени карыз ушунчалык чоң күнөө экен, акыретиңде кыйналып каласың деп айтышат. Күндүзү болсо чөнтөгүңдө жүрсөң канча карызың бар, анткени кайсы жерде жаның чыгат билбейсиң. Бирөө жарым келсе ошол жерден таап алып туруп, ушундай экен деп билгендей болсун. Эч кимге айтпасаң, ким билет сенин карызыңды? Эртең бир күн далилдей албай төлөнбөй калып кетсе, аябай кыйналасың дейт да, бир тыйын болсо дагы. Биз экөөбүз ушул жерде канча жолу добуш бердик, сиз канча жолу келдиңиз. Ушу сиз келгендин көп маселеси эле карыз алмай, анан кредит алмай да. Мындай жоопкерчилик жок бертең бир күнү биз да жооп берип калбайбызбы? Бул 1 тыйын эмес, 5 тыйын эмес, миллиондор жөнүндө сөз болуп атат. Мен добуш берип атам, сиз болсоң нандырып атасыз, керек эле керек. Бул болбосо биз кыйналып калабыз, Кыргызстанды гүлдөткөнгө бул аба судай керек деп. Нуржит Кадырбекович, бул боюнча мен келген себеп өзүңүз билгендей эл аралык институттар менен көбүнчө мен иштейм. Ошол үчүн кредиттер, гранттар жана келишимдери боюнча мен келем. Ал эми эффективдүү колдонулган ушу акчалардын бардыгын биз караш керекпиз. Сиздер барсыз, бизден счетный палата бар. Ал эми карыз алганын, баягы кредит алганын өлкөнүн бардыгы эле алышат. Бирок ошо эффективдүүлүгүн чогуу караш керекпиз да. Туура айтасыз, эффективдүүлүгүн чогуу карашыбыз керек. Ошо эффективдүү пайдаланыштын механизми барбы, конкреттүү долбоор барбы? Азыр менин кесиптешим Айбек Жапарович ошол жөнүндө сурады. Нуржит Кадырбекович, өзүңүз билгендей, туруктуулуктуу энергетиканы биз камсыз кылыш керекпиз. Бул болсо иш кылып энергетика актуалдуу, ошол тармакка түшүндүм. Анан сиз азыр айттыңыз, антициклдик чыгашалар деп түшүндүрүп коюңузчу. Антициклдик чыгашалар эмнени түшүндүрөт бул? Антициклдик чыгашалар ошолордун бирден бир бул баягы кризиске каршы чыгымдар да планына. Кайсыл кризис болуп атат бизде? Энергетикалык кризис болуп атабы? Жок, буга чейин бул деген кризиске өзүңүз билген баягы Украина, Россия менен келгенде ушуну биз Азия өнүктүрүү банкы 50 миллион АКШ доллары бизге бөлүп берди да, бөлүп берет буюрса. Бул Кыргыз Республикасына меселе, бул андан башка да башка мамлекеттерге да бөлүнүп атат. Тиги жумада айттым элем, бул Өзбекстанга 500 миллион доллар, ал эми Тажикстанга 50 миллион доллар. Ошол баягы кризиске каршы деп Кыргызстандан башка да мамлекеттерге берилип атат Азия өнүктүрүү банкынан. Андан туруктуулукту жогорулатуу дейсиздер да, бул эмне туруктуулукту жогорулатуу? Мен түшүнө албадым биринчиден азыр бизде энергетикалык кризиспи деп алга жооп алган жокмун, бирок мына туруктуулукту жогорулатуу дейт. Бул эмнеси? Жөн эле отуруп койдуңар клише менен эле. Стабилдүүлүктү деген да. Повышение стабильности? Повышение стабильности, да. Ну, повышение эффективности түшүнөм да, стабильность не повышается. Может быть, укрепляется, да? Орусча айтканда. Сиз мага караганда орусчаны жакшы билесиз, шаарда чоң койгонсуз. Ошо окшоп тематикасын, башындагы эле темасын түшүнбөй атабыз, андан калгандарына кантип добуш беребиз деген маселе болуп атат да. Макул эми кийинки суроо. Кыргызстандын көбү көл. Баары биле Түркмөнстан менен Казакстандын көбү чөл. Эмне үчүн ал жактан импорттойбуз? Эмне үчүн ал жактан энергетиканы алабыз? Кабарыңыз барбы? Бул жакта отургандардан бирөө жарым жооп бере алабы ушуга? жылга 8 жылы жеңилдетилген мезгил. Сиз министрдин жаш орун басарсыз. 24 жылдан кийин канча жашта болосуз? 64-тө болом. 64 жашта. Аман болсоңуз ушул маселе келгенде сурасам кандай болор экен? Мен да аман болсом, сиз да аман болсоңуз. Анткени качан карызды төлөйсүң? Төлөйм деген ниет болгондо, кыжылачылык болгондо, бу жерде бизнесмендер турат. Булар да кредит алат, бирок ою, планы конкреттүү да, эртең бир күн төлөйм деп. Сиз экөөбүз андай сезим жок да. Азыр алып кое берели, кийинкилер төлөйт деген эле сезим менен алып атабыз да. Эч кыжылачылык жок. Туурабы же барбы сизде? Нуржит Кадырбекович, бул боюнча сиз билесиз, 92-жылдан бери эле алып атабыз. Бүгүнкү чейин төлөп атабыз. Бир да просрочкабыз жок. Өз убагында төлөп жатабыз. Анда реструктуризация боюнча сүйлөшүүлөрдө эмне кылып атасыздар? Эгерде бизде просрочка жок болсо? Жок, просрочка реструктуризация эмес да.
Эгерде мисалы өзүңүз билгендей бизде реструктуризация биз 2005 жылы кылганбыз. Себеп дегенде ошондо биздин ВВП ички дүң продукциясына карата биздин карызыбыз 112% болчу. Азыр деген бизде 60-50 тышкы карызыбыз 47%. 47%, 12% ички карызыбыз. Ошол бардыгы менен болгондо 59%. Руслан мырза, мен сизди мындай перспективалуу саясатчы, перспективалуу адис катары бир деген сунуштайын. Жол издеп көрөлүчү, мүмкүн болушунча кредит албагандын жолун издеп көрөлү. Кредит алып маселе чечиш ар кимдин колунан келет. Же болбосо Алла Таала берген алтынды казып сатыш ар кимдин колунан келет. Убагында Масалиев, Абсамат Масалиевич айткан экен, тиги кумтөр боюнчачы, алтын менен ВВПны көтөргөн бул кылмыш, бул приписка депчи. Сен акылың менен, технология менен, жаңы демилгелер менен көтөр деп. Ошол сыяктуу бир жолдорун караңызчы. Себеби канча жолу келесиз, ушу келгендерди анализдеп көрөйүнбү, бир 70% ушул карыз сурап эле келип атасыздар да. Ошон үчүн жолдорун издеп көрөлү. Керекпи чогуу отуралы. Баягы Валдайский клуб сыяктуу интеллектуальный бир клуб түзөбүзбү? Издесең табасың. Анан кредит алып алып эле анан кийин эртең бир сөңкүлөрдүн эсебинен маселени чече берген менимче туура эмес. Чоң рахмат. Нуржигит Кадырбекович, эми сиз туура айтасыз. Бирок кредит боюнча мен бир кошумча айтып коеюн. Кредитти алыш керекпиз, бирок мен буга чейин айтылгандай эффективдүү муну ишке ашырыш керекпиз. Өзүңүз билгендей, Японияда да окуп келдиңиз. Азыркы кредитсиз ички дүң продукциясына карата 256%. Аны билесиз. Америкада 145%. Ал деген кредиттердин бардыгы эле алып атат. Кредитти алып атат, бирок Американын өнөр потенциалын караңыз, өндүрүш потенциалын караңыз. Ойлоп тапкан технология, ноу-хауларын караңыз. А биздики эмне болуп атат? Эми биз базар менен жүрүп атпайбызбы? Эгерде алып туруп, эртең бир күнү көзүмө көрсөтсөңөр, мына заводду курдук, мындай технология алып келдик, мындай өндүрүш кылып атабыз, анда башка кеп. Алабыз, кайка кетип аткан белгиси болуп атпайбы? Алган башка, пайдаланган башка. Кеп ошол жөнүндө болуп атат. Чоң рахмат.